Миллиондогон каражат жумшап, үйлүү болобуз деген айрым жарандар бир нече жылдан бери кыялына жетпей жүрүшөт. Элди зар какшаткан курулуш компаниялардын бири KG Group ишканасына жана анын негиздөөчүсү Имамидин Ташевго тийиштүү суроолуу жагдайларга чекит коюла элек. KG Group'тан жабыркаган карапайым калк улуттук коопсуздук кызматына кайрылып, атайын кызматтын иликтөөсүнөн кийин курулуш компаниянын кожоюну Имамидин Ташев камакка алынган эле. Камакта да жөн отурбай, четке качып жүргөн Тилекмат Күренов өңдүүлөр менен байланышып, өзүн куугунтукка кабылган ишкер катары көрсөткүсү келген бул эркулду азыр укук коргоо органдары издөөгө алган. Ушул күндөрү эл оозуна алынып жаткан курулуш компаниясына байланыштуу маселелерди чечүү максатында президенттик администрациянын жетекчилиги KG Group'тун үлүшчүлөрү менен жолугушту. Мындай тапшырманы өлкө башчысы Садыр Жапаров табыштаган. Бийлик муну менен маселени чечүүнү тездетүү максатын көздөп жатканын белгиледи. Жыйындын жүрүшү менен бир нече суроолуу жагдайлардын чечими табылгандай болууда. Имамидин Ташевдин кетирген кемчилдигин эми мамлекет мойнуна көтөрөт. KG Group'тун үлүшчүлөрү менен бийликтин жолугушуусунун күнгөй тескейи Нурзада Сыдыкованын материалында. Ошол акча биздин акча. Свет дагы жок, суу дагы жок. Ташев өзүн актап, өзүн окумуштуулук чыгара бербесин. Лифти вообще иштебейт. Өз учурунда жомоктогудай жарнамаларды жасап, укмуштуудай кыялды элге тартуулаган курулуш компаниялардын былыгы чыгып, элдин көз жашына калып отурат. Кыргызстанда мына ушундай компаниялардын ондогон тезмеги бар. Алар мыйзамсыз берилген жерлерге курулуштарды баштап, анын сапатына оозун толтуруп, кепилдигин берип, элдин башын айлантып сата башташкан. Эми алардын туткунуна туш болгон эл айласын таппай, улам акцияларга чыгып, зар какшап жатышат. Мына ушундай элдин нааразычылыгын жараткан курулуш компаниялардын бири ишкер Имамидин Ташевго тийиштүү KG Group компаниясы болууда. Биз буга чейин болгон органга кайрылганбыз. Жоопкерчиликти адам коюп койсоңуздар ошого. Биз Ташев Имамидин менен ажырашканбыз. Буларда кокот деген акча жок экен. KG Group компаниясы толугу менен өзү бүтүрүп берет. Ишенбейбиз. Жүздөгөн жарандардын миллиондогон каражатын алып, мына ушундай заманбап турак жай куруп беребиз деген KG Group курулуш компаниясынын дагы бир объектиси мына ушул жерде курулмак. Деген менен аталган объект бир нече жылдан бери курулбай турат. Ал эми көпчүлүк жарандар али күнгө чейин аталган жерге каражатын төгүп жатканын кабарлап жатышат. Ал эми үйдөн болсо кабар жок. Орчундуу маселе KG City жана эң көбү Чыңгыз Айтматов ордосу боюнча болуп атат. Баласагын, Жусуп Баласагын. Калгандары эксплуатацияга берилбей, ал жерде уже элдер жашап атышат. Мен лично өзүм 4,5 миллион сом акчаны наличный бергенмин мен. Бир күндө 2 батирге 2 миллион 300 канча, бирөөсү 2 миллион 200 канча. Мен дагы ошентип миграциялап жүргөн адаммын. Договор кылганыбызга 3 жылдан ашып калды, бирок котлованда эле турат да. 3 котлован казылып тур, 3өөнүн кызыл китептери даяр. Биз бүтүрүүгө мына жаңы эле бир фирма менен келишим кылып атабыз. Ушул фирма салып берет деп баягы бизге убада кылган болчу. Сиздердин акчаңар желген жок. Мен жерге 286 миллион доллар, 286 миң доллар влажить этип койдум. Бул жерде силердин акчаңар желген жок, турат деген да. Көпчүлүктүн сынына кабылган ишкер Имамидин Ташев жанага тийиштүү болгон KG Group курулуш компаниясындагы суроолуу жагдайлар, андагы нааразычылыктар дагы бир ирет ачыкталды. Көз жашын көлдөтүп зар какшагандар бул ирет маселесин өкмөт өкүлдөрүнө жеткиришти. Жылдап чечилбей келген бул жагдайга президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтердин көңүлүн буруусун суранышууда. Чыңгыз Айтматов ордосун ким көзөмөлдөп KG City өкөнү? Ким до конца чыгарып берет? Директор айтып атат, зам директору. Биринчи жолу чын айтты, ушул балаган айтты. Калганы буга чейин алдап келатышкан. Кийин бул СИЗОго отуруп чыккандан кийин биз менен лично өзү кезигип, мен өзүм директор болдум. Мына Минюстан мени өзүм директор болдум, потому что бул учредитель эмес, Ташевдин апасы учредитель. 21 декабрда биз барганда мондай гарантийный письмо, календарный график жазып берген күнү бул адамдар 2 эле күн болгон жумушка келгендеги. Жоопкерчилик адамды коюп, бир ответственный адамды коюп, бизге бүтүрүп бергенге жардам берип койгуңуздарды суранат элем. Бишкекте курулуш аяктап, бирок расмий түрдө пайдаланууга бериле элек KG Group'тун 5 объектиси бар. Ошентсе да анда калк жашап жатат. Расмий уруксат бериле электигине байланыштуу аталган 5 объектте коммуналдык төлөм коммерциялык негизде киргизилген. Өткөн жыйында кала башчысы Айбек Жунушалиев аларды ишке киргизүү чараларына ар тараптуу жардам көрсөтүлөрүн да убадалады. Өзүбүздүн толук көмөгүбүздү көрсөтүп, мынакей мен биякта орун басарымда отурат,
Кадыров Азамат, Бишкек глав архитектуран жетекчиси отурат. Ушул жерден да буларга тапшырма берилет. Бүт иштердин баары ыкчам түрдө биз алып кеткенге даярбыз. Ал эми айрым курулушу башталып бүтпөй жаткан объектилердин тагдыры кандай болот белгисиз болуп турат. Компаниянын капчыгы аны толук аяктоого чамасы жетпей тургандыгы ачык айтылды. Жетпейби азыр айта албайм, анткени ал жака 5 миллион доллар керек. Азыркы бизде колдо болгон нерселер жетпейт. Жок, азыр аны эсептеш керек, бул жактан эсептеш керек. Эмне конфискацияланды? Жетпеген нерсени мамлекеттен жардам сурайбызбы? Бир нерсе кылып бүтүрүшүбүз керек да ал жакты. Белгилүү болгондой, буга чейин KG Group курулуш компаниясынын лицензиясын алуу боюнча маселе каралып жатканын мамлекеттик курулуш компаниясы тарабынан маалымдалган. Деген менен компания үлүшчүлөрүнүн маселеси маанилүүрөөк болууда. Биз ошол эле учурда лицензиясын алып койгондо ошол эле компаниянын ишмердүүлүгү токтоп калат. Токтоп калгандан кийин жана курулуш объектилери да токтоп калат. Эми бул боюнча ачыгын айтышыбыз керекпиз. Лицензия маселеси албетте да каралат. Бирок биз азырынча жанакы элдин көйгөйүн чечүү максатында биринчи жанакы вот боло турган объектилерди жана ошондон кийин эле курулуп аткан объектилердин маселесин карап беришибиз керекпиз. Мамлекеттин жардамы жок, бул нерсе алдыга жылбай эле болчу. Азыр жардам берип атат. Эми ошол нерсе менен чыгарып кетебиз деп ойлоп атабыз. Эми азыр конфискация болгон нерселердин биз эсебин билбейбиз. Эсептеп чыгабыз. Жетеби, жетпейби? Тоже мамлекет менен сүйлөшөбүз. Аны балким кандайдыр бир фонддон бир жардам кылып, ушу 400 кишиге үйдү салып берүүгө жардам берет деген үмүттөмүн. Эми азыр мамлекет аркабызда туруп атат. Жыйындын жыйынтыгы менен айрым катышуучулар ишенбөөчүлүк билдиришкен. Жылдап алданып келгендер бул иретте күмөн санап жатышканын жашырышкан жок. Бул жыйын аяктаганы менен чото эчтеке түшүнгөн жокпуз. Биздин генеральный директор Чыңгыз Айтматовдуку ким экени да айтылган жок. Булар өздөрү да айтты, биз тияк менен сүйлөшүп туруп айтабыз деп. Анан биз чындыгынан айтканда Чыңгыз Айтматовдун эмесине ишенбейбиз. Орто жолдобуз. Жүздөгөн жарандарды сыздатып жаткан KG Group курулуш компаниясы ишкер Имамидин Ташевка тийиштүү. Компания 2010 жылдан соң Бишкекте көп кабаттуу турак жайларды куруп келген. Аталган үйлөрдүн айрым тургундары бул объектилерде көйгөйлөр бар экенин айтып чыгышкан. Имамидин Ташевка карата нааразычылыктын башка жагдайлары да бар экенин эскерте кетели. Курулуш тармагынан башка Ташевдин кичим экенинде мамлекеттик жерге ээлик кылып алышкандыгын буга чейин регион телеканалы аркылуу мындан 3 жыл мурун ачыкталган болчу. Сөз Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Масалиев айыл өкмөтүндөгү 136 гектар жер жөнүндө болуп жатат. Имамидин Ташевдин атасы Самидин Ташев союз учурунда бак болгон жайга жетекчи болуп иштеп, кийин бөлүштүрүү учурунда үлүштү кайтарбагандыгы маалымдалган. Жергиликтүүлөр гектарлаган жерди бир үй бүлө басып алганына нааразы болуп, мамлекетке кайтаруусун талап кылып чыгышкан. Илгери Союз убагындагы Ленин колхозунун 136 гектар жери, 20 гектар кайракы менен 156 гектар жерди Асамидин Ташев деген киши ассоциация кылып алган, Мурас ассоциация деп. Андан кийин 1994 жылы союз бузулганда элге кайра кайтарып берүү керек болгон, кайра берген эмес. Ал 136 гектар жер биздин ошол азыркы Масалиев айыл өкмөтүнүн 15 миңден ашуун калктын үлүшү болуп эсептелет. Ошо жаңы бийликтен үмүтүбүз чоң. Элге кайтарып берсе жакшы болот эле. Элдин өзүбүз элементарный социальный объекттерге бир 5 соток жер жок болуп атканда, бул жерде 136 ашык гектар жерлер жатат. Ар ким через арендаға алып да башка арендаға берип, ошентип бир чөндөк кетишип атат, бир адам кызыкчылыгы болуп атат. Эми ушул эле гектарына 15 миңден берип аткан акчаны биздин айыл өкмөттүн бюджетинен түшсө, ушул эле айыл өкмөттүн жарандарына иштейт беле деген бир ойлор да. Ал эми жерге ээлик кылган Асамидин Ташевдин көз өтүп кеткени маалымдалып, анын дагы бир уулу Сүйүнбай Ташев аталган жерлерди атасы мыйзамдуу сатып алганын маалымдаган. Жер тилкелер алардын туугандарынын атында экени да ачыкталган эле. Чыгарып ташталган эмес экен дагы, атамдын аты да эле болуп калган дагы, ушу 136 гектар деп калган экен. Атак мындай эме болуп келгенде элге өтүп кеткен жерлери дагы бар алардынча. Эгерде документи жок болгондо да, бул документи жок болгондо биз ошол былтыр
мына 2 жыл алдын текшерилгенде биз утуп чыкпадыкпы. Атам өзү канча миллион төлөп законный түрдө сатып алган экен да. Дегенменен Кадамжай мамлекеттик каттоо кызматы жер Асамидин Ташевдин атына жазылганы менен эч кандай документтери жок экени айтылган. Эч кандай документ бизде катталган эмес. Кадамжай госрегистринде. Бирок келген 17-18 кишиге 3,5 гектардан үлүшү бар деп бир токтомун көрсөткөн. Кийин келип документ жасап бересиң деп таштапкен, ошондон бери келген жок. 136 гектар деп келип атат. Бунун анын ичинен 68 гектар айдоосуга жери, 67 гектар көп жылдык бак жер аянты болуп бекитилген да. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 27 октябрында УКМК KG Group курулуш компаниясынын башчысы Имамидин Ташев кармалганын билдирген. Ага 2 көп кабаттуу үйдү мыйзамсыз куруп сатты деген айып тагылган. Кийинчерээк Ташев Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыккан. Ал 11 батир жана 52,4 миллион сомдук коммерциялык жайды муниципалдык менчикке кайтарып берген. Ишкерлик менен алектенген Ташев 2021 жылкы президенттик шайлоодо да ат салышкан. Ташевка учурда да иш козголуп, издөөгө алынууда.